Жума ичинде өлкө аймагында катталган окуялар жана кабарлар түрмөгү менен тааныштырган апталык программасы. Студияда мен Асель Сүйөркул кызы. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү күнгө алынган жаңылыктар түрмөгүнө токтолсок. Президент Садыр Жапаров 29 январда Бириккен Улуттар уюмундагы бир катар чет мамлекеттердин туруктуу өкүлдөрү менен жолугушту. Дүйнөдөгү татаал геосаясий кырдаалды, эл аралык жана чөлкөмдүк коопсуздукка болгон чакырыктарды, терроризм жана экстремизмге каршы күрөштү, климаттын өзгөрүшүн, өзөктүк куралды жайылтпоону, туруктуу өнүгүү максаттарын алдыга жылдырууну камтыган эл аралык күн тартибиндеги көйгөйлүү маселелер боюнча пикир алмашуу болду. Президент Кыргызстандын мындан арыда эл аралык коопсуздукту чыңдоого, туруктуу өнүгүү кызыкчылыгындагы демилгелерди колдоого, ошондой эле өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдүн жана чакан мамлекеттердин кызыкчылыктарын чагылдырган күн тартибин алдыга жылдырууга салым кошууга даяр экенин билдирди. Өз кезегинде Бириккен Улуттар уюмундагы чет мамлекеттеринин туруктуу өкүлдөрү Кыргызстандын социалдык экономикалык өнүгүүдөгү ийгиликтерин, Кыргызстандын эл аралык кызматташтыкты тереңдетүүдөгү чөлкөмдөгү талаш-тартыштарды жана чек ара маселелерин тынчтык жолу менен жөнгө салуудагы, аймактык диалогду өнүктүрүүдөгү жана туруктуу өнүгүү жаатындагы демилгелерди илгерилетүүдөгү активдүү жана ырааттуу ролуна токтолушту. Кыргызстандын чакан жана өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдүн кызыкчылыктарын ырааттуу коргогон, ошондой эле инклюзивдүү жана тең салмактуу эл аралык тартипти жактаган мамлекет катары ролу өзгөчө белгиленди. Тараптар тоолуу аймактарды коргоо жана туруктуу өнүктүрүү, соода-экономикалык чөйрөдө көп жана эки тараптуу байланыштарды өнүктүрүү, инвестицияларды жана туризмди тартуу, маданий жана билим берүү жааттарында алмашуу маселелери боюнча кызматташууга даяр экендиктерин белгилешти. Жолугушууга Бириккен Улуттар уюмундагы чет мамлекеттердин туруктуу өкүлдөрү катышты. Саламаттык сактоо министри Каныбек Тосмамбетов менен дарыгер-нарколог Жеңишбек Назаралиев Баңгизатка көз каранды адамдарды реабилитациялоонун мамлекеттик системасын өнүктүрүү боюнча чараларды талкуулашты. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлигинен билдиришти. Ведомстводон маалымдашкандай, министр акыркы мезгилде синтетикалык баңгизаттардын айрыкча жаштар арасында кеңири жайылышы өлкөнүн улуттук коопсуздугуна коркунуч жарата баштаганын белгиледи. Ушуга байланыштуу Саламаттык сактоо министрлиги алдын алуу жана реабилитациялык иштерди күчөтүүнү, анын ичинде Ички иштер министрлиги жана Агартуу министрлиги менен өз ара аракеттенүү аркылуу жалпы билим берүүчү мектептерде жана жогорку окуу жайларда түшүндүрүү иштерин жүргүзүүнү көздөөдү. Министрлик Аламүдүн районунун Дачное айылында жайгашкан инсульттан кийинки бейтаптарды реабилитациялоо борборунун базасында Баңгизатка көз каранды адамдар үчүн мамлекеттик реабилитациялык борбор ачып, 80 орунду керебет фондун уюштурууну пландаштырууда. Мында инсульттан кийинки бейтаптар медициналык көрсөткүчтөр боюнча Воронцовка айылындагы Кыргыз курортология жана калыбына келтирүүчү дарылоо боюнча илимий изилдөө институтунда реабилитациядан өтүшөт. Досмамбетов мыйзамсыз иш алып барган реабилитациялык борборлордун ишине жол берилбестигин айтып, жардам көрсөтүүнүн ачык жана көзөмөлдөнгөн мамлекеттик системасын түзүүнүн маанилүүлүгүн баса белгиледи. Ушул тобокелдиктерди эске алуу менен кийинки 5 жылга арналган мамлекеттик баңгизатка каршы программанын иш-чаралары планы иштелип чыгып жатканын кошумчалады. Жеңишбек Назаралиев реабилитациялык борбордун ишмердүүлүгүн методикалык жактан коштоп берүүгө, ошондой эле реабилитация жана калыбына келтирүүчү дарылоо жаатында практикалык тажрыйбасы бар адистерди тартууга көмөк көрсөтүүгө даяр экенин ырастады. Ички иштер министрлиги такси кызматтын лицензиялоо мөөнөтүн 2026 жылдын 1-июлуна чейин узартуу чечимин кабыл алды. Бул тууралуу ведомстводон билдиришти. Эске салсак, 2025 жылдын 12 сентябрынан тартып жеңил автоунаа менен жүргүнчүлөрдү ташуу ишмердүүлүгүн лицензиялоо башталган. Кийинчерээк 2025 жылдын 3 декабрында министрлер кабинетинин токтому менен лицензия алуу мөөнөтү 2026 жылдын 1 февралына чейин жылдырылган.
Учурда өлкө аймактарында Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын бардык бөлүмдөрүндө лицензия берүү күчөтүлгөн тартипте жүргүзүлүүдө. Бүгүнкү күнгө карата 8000ге жакын жаран жана 300дөн ашуун юридикалык жак лицензия алышкан. Жарандардын кайрылууларын эске алуу менен Ички иштер министрлиги такси кызматын лицензиялоо мөөнөтүн үстүбүздөгү жылдын 1-июлуна чейин узартты. Азыркы тапта таксиге лицензия берүү өлкө боюнча жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмдөрүндө жүргүзүлүүдө. Президент Садыр Жапаров кол койгон жарлыкка ылайык лицензиялоочу иштин түрлөрүн мамлекеттик жөнгө салуу системасын өркүндөтүү, колдонуудагы лицензиялоо тартибинин натыйжалуулугун баалоо, оптималдуу уюштуруучулук, укуктук чечимдерди иштеп чыгуу максатында Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө мыйзамдын 31-беренесине ылайык Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 66 жана 71-беренелерин жетекчиликке алып токтом кылынат. Аталган токтомго ылайык 2026 жылдын 30 январынан тартып 2026 жылдын 30 августуна чейин мото транспорт каражаттарынын айдоочуларын даярдоо жана кайра даярдоо боюнча билим берүү ишин жөнгө салууну өркүндөтүү боюнча апробациялык режим киргизилет. Апробациялык режим мезгилинде мото транспорт каражаттарынын айдоочуларын даярдоо жана кайра даярдоо боюнча билим берүү ишин жүзөгө ашырууга жеке менчик билим берүү уюмдарына мурда берилген лицензиялардын колдонулушу токтотулуп турат. Апробациялык режим мезгилинде билим берүү иши мамлекеттик автомектептер тарабынан жүргүзүлөт. Президенттин иш башкармалыгына апробациялык режимдин жыйынтыгы боюнча президенттин администрациясына Кыргыз Республикасынын тийиштүү ченемдик укуктук актыларынын долбоорун киргизүү, жарлыктын аткарылышын контролдоо, президенттин администрациясынын, президенттин жана министрлер кабинетинин чечимдерин аткарууну контролдоо башкармалыгына жүктөлсүн. Жарлык расмий жарыяланууга тийиш жана 2026 жылдын 30 январынан тартып күчүнө кирет. Бүгүнкү күндө Чүй, Ош жана Ысык көл облустарындагы 95 айылда таза суу менен камсыздоо боюнча жумуштар жүрүп жатат. Бул тууралуу айылды суу менен камсыз кылуу жана санитарияны туруктуу өнүктүрүү долбоорунун координатору Эрлан Корчубай уулу биринчи радионун түз эфиринде билдирди. Анын айтымында 95 айылдын ичинен 72 айылда таза курулмаларынын курулуш иштери учурда бүткөрүлүп, элдер таза суу менен камсыздалган. Ал эми калган 23 айылда курулуш иштери жүрүп жатат. Бул жалпысынан 210 000 кишини камсыз кылган долбоор болууда. Долбоордогу көйгөйлүү деп айта турган маселе жумуштар бүткөрүлүп, эксплуатацияга берилгенден кийин ишти туруктуу алып кетүү. Ал боюнча муниципалдык ишканаларды түзүү жана аларды окутуу багытында иштер жүрүп жатат. Жерлерде инженер адистери аз болгондуктан бул эксплуатацияны туруктуу алып кетүү багыты бир аз оорураак болуп турат, деди Корчубай уулу. Ошондой эле жергиликтүү бийликтер үчүн чакан долбоорлордун алкагында окутуулар өткөрүлүп, жумушту туруктуу алып барууга багыттар жасалып жаткандыгы кошумчаланды. Күн мурун Еврокомиссия Кыргыз балын экспорттоо планын колдоп, Евробиримдиктин аймагына киргизүүгө уруксаат берген Еврокомиссиянын техникалык регламентинин атайын тизмесине кошту. Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүүнөр жайы министрлигинен билдиришкендей, бул жагдай Кыргызстандын улуттук көзөмөлдөө жана сертификациялоо системасы Евробиримдиктин талаптарына шайкеш келгенин ырастайт. Еврокомиссиянын бул чечими кыргыз балын өндүрүүчүлөрүнө сатуу рыногун кеңейтүүгө жана ата мекендик продукциянын эл аралык рыноктардагы атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жогорулатууга өбөлгө түзөт. Буга чейин кыргыз балын Европанын рыногуна киргизүү боюнча бир топ жылдардан бери аракеттер көрүлүп, Евробиримдиктин сертификациялоонун катаал талаптарынын айынан кыргыз балын экспорттоого мүмкүн болбой келген. Министрлик мындан ары дагы Европанын рыногуна балдан тышкары да башка ата мекендик продукцияларды экспорттоо боюнча иш аракеттерин улантууда. Эми кезекти жума ичинде кабарчыларыбыз даярдаган баяндарга берсек.
Ош электр тармактары ишканасына таандык Узловая көмөкчү ордонунда Ош тайпасынын электр слесарлары үчүн жаңы кызматтык имарат курулду. Аталган курулушта энергияны үнөмдөөчү жана экологиялык жактан коопсуз материалдар колдонулган. Имаратты ачуу иш-чарасына энергетика министри Таалайбек Ибраев катышты. Ош шаарында Ош электр тармактары подстанциясынын кызматкерлерине арналган жаңы кызматтык имараттын ачылышы болуп өттү. Иш-чарага энергетика министри Таалайбек Ибраев катышты. Бул имарат кызматкерлердин эмгек шарттарын жакшыртуу жана заманбап стандарттарга ылайык ыңгайлуу жумуш орундарын түзүү максатында курулган. Каржылоо Кыргызстандын улуттук электр тармагы акционердик коомунун эсебинен жүргүзүлүп, долбоордун жалпы наркы 7 миллион 676 миң сомду түздү. Ал эми курулушка болгон чыныгы чыгымдар 6 миллиондон ашуун болду. Негизинен биздин базалык отурган зданиябыз жок болчу эле, имаратыбыз. Бүгүнкү күндө бизге жаңы здания курулуп, пайдаланууга берилди. Энергетиктер өзүңүздөр билесиздер, күн түн дебей, ысык сууга карабай жумуш кылат. Ошондо колдор май болуп, кирип таза жуунуш керек болгондо бизде условия жок болчу. Бул жерде подстанциянын имаратында отурчу элек бир зданиянын ичинде. Азыркы күндө бизде бул жерде бүт условиялар менен зданиябыз курулду. Анын ичинде душубуз бар, раздевалка бардыгы аз кеңири жакшы жаңы зданияда отуруп сүйүнүп калдык. Негизинен ушул биздин министрликке чоң рахмат. Жаңы имараттын аянты 81 чарчы метрди түзөт. Ичине топтун жетекчиси жана устат үчүн кабинеттер, ошондой эле санитардык жайлар жана кийим алмаштыруучу бөлмөлөр жайгаштырылган. Курулушта энергияны үнөмдөөчү жана экологиялык жактан таза материалдар колдонулуп, имараттын коопсуздук боюнча заманбап талаптарга жооп берүүсү камсыздалган. Ошондой эле иш-чаранын жүрүшүндө министр 2 атайын техника ачкычтарды тапшырды. Бул болсо мекеменин аткарган иштеринин сапатын жогорулатууга жардам берет. Министр Ибраев энергетика тармагындагы кызматкерлер үчүн социалдык шарттарды жакшыртуунун маанисин белгилеп, мындай долбоорлор эмгектин өндүрүмдүүлүгүн жогорулатууга көмөктөшөрүн айтты. Бул жерде релейный защита деген группабыз бар. Ошолордун унаа боюнча проблемасы бар экен. Мына бүгүн жакты тапшырдык ошо релейный защитага. Анан ошо Ош областында жана Жалал Абад областында бизде өзүңөр билесиңер, ГЭСтерден чыккан электр энергия Датка подстанциясына келип, Датка подстанциянан кайра 220 киловольт линия менен 110 киловольт линия менен таркайт. Ошол жерлерге мындайча айтканда мурун эски автовышка менен барып, мындайча ошол эгерде бир авариялык өчүрлөр болсо, же ремонт иштерин кылган болсо, убакыт көп кетчү да. Азыр мына 45 метрлик узундугу көтөрүлгөнгө, бийиктикке көтөрүлгөн 45 метрлик жаңы автовышка алып бердик. Ошондой эле Ош облусунун Укат районундагы Кулатов айыл өкмөтүндө жаңы көмөкчү чордон курулуп пайдаланууга берилди. Курулуш иштеринин алкагында узундугу 5603 метр түзгөн 35 киловаттык аба чубалгысы тартылган. Долбоор Кыргызстандын улуттук электр тармагы акционердик коому тарабынан ишке ашырылган. Буга чейин аталган айыл өкмөттө көмөкчү чордон жок болгондуктан электр жарыгынын чыңалуусу төмөн болуп келген. Ош электр тармактары ишканасы тарабынан, көмөкчү ордондор кызматынын Ош тайпасы тарабынан бүгүнкү күндө биз мына Кулатов айыл өкмөтүнө 35-10 киловаттык Кулатов көмөкчү ордонун куруп, ошонун ачылыш алдында турабыз. Негизинен бул жерде бизде Көкжар деген 56 километр наркы жакта 56 километр алыстыктагы көмөкчү ордондон линия келчү эле. Элдер бул жерде курултайда да айтылган, үйүндө чыңалуунун азайып кетиши боюнча керек болсо анча-мынча электр жабдыктарды иштебей калчу экен. Азыр бүгүнкү күндө биз бул жакта элге ушул подстанция аркылуу электр энергия бердик. Чыңалуунун сапаты жогору болду. Элге бул подстанция элге үзгүлтүксүз жана сапаттуу электр энергия менен камсыз кылууга иштеп берет. Кулатов айыл өкмөтү буга чейин Көкжар айылындагы көмөкчү чордонго көз каранды болгон. Электр энергиясынын жетишсиздигинен улам жарык өчүп турган. Эми жаңы көмөкчү чордон ишке кирүүсү менен бул көйгөйлөр жаралбайт. Иш-чаранын жүрүшүндө Өзгөн районунун Куршап айылында жана Кара Суу районунун Отуз Адыр айылында да көмөкчү чордондор ачылып, пайдаланууга берилди. Гүлжан Ажыматова, Эркинбек Баймуратов, Ош облусу. Ош тазалык ишканасынын жаңы алынган техникалары сыноодон өттү. Буга чейин жааган карды тазалоо үчүн ишкананын жаңы сатып алынган техникаларын иштетип көрүштү. Маалыматка ылайык 33 техника бюджеттен алынса, 4 техника Ош шаарынын мэриясынан демөөрчүлөр аркылуу берилген. Ошондой эле ишкананын өздүк эсебинен 2 техника алынган.
Ош шаарынын көчөлөрү кардан тазаланып, тазаланган кар атайын техникалардын жардамы менен башка жакка чыгарылууда. Шаар аймагындагы унаа жолдорунда туз себүү жана кар тазалоо иштери жүргүзүлдү. Бул иштерди Ош тазалык ишканасынын Ош шаардык көрктөндүрүү жана жашылдандыруу чарба комбинатынын жана жолдор башкармалыгынын кызматкерлери жүргүзүшөт. Бул жылы калаага жаңы келген техникалар толук сыноодон өттү. Жаңы техникалардын жардамы менен Ош шаарындагы жөө адамдар жүрүүчү тротуарлар да тазаланды. Мамат Назирбаев Ош тазалык ишканасынын айдоочусу. 5 жылдан бери аталган ишканада иштейт. Айдоочунун айтымында жылдан жылга ишканага алынган жаңы техникалар алардын ишин бир топ жеңилдетүүдө. Өзү негизи кар күрөгөндө 2 адам жүрчү элек бул машинада. Туз жүктөлгөндө туз катып калчу элек үстүндө. Ошону бир адам неме кылып, түрткүлөп, неме кылып ошону сепчү элек. Бул машинанын быйыл алдык өтө жакшы экен. Эч бирөөнүн жардам кереги жок экен, үстү жабылат экен, тузду өз сээп, өз неме кыла берет экен. Күрөш боюнча дагы өтө жакшы экен. Качествосы эми неме лопаткалары жакшы экен. Ошол эми машиналар жаңы, жакшы өтө. Ош тазалык муниципалдык ишканасынын жаңы алынган техникаларынын катарын жөө адамдар жүрүүчү тротуарларды тазалаган бул атайын унааларда толуктады. Тротуарларды тазалаган техника шаарга өтө керек болгон. Анткени жааган кардан кийин тротуардагы муздар эрибей, жөө адамдар жүрүүчү жолдордо ыңгайсыздык жаралган. Бул жылы техника келгенине байланыштуу тротуарларды өз учурунда тазалап, сыноодон өттү. Шаардын бүт эле тротуарларына жетиштик да. Өтө жакшы техника иштесе болот. Өзгөчөлүгү ушул жеңилирээк да, ушу ишке жакшы, ыңгай. Ош тазалык муниципалдык ишканасына 33 техника бюджеттен алынса, 4 техника Ош шаарынын мэриясынан демөөрчүлөр аркылуу берилди. Ал эми ишкананын өздүк эсебинен дагы жаңы 2 техника сатып алынган. Жалпы 2025 жылы Ош тазалык муниципалдык ишканасына 39 техника алынды. Биз азыр 100% техникаларыбыз толугу менен жаңыланды. Жалпы тазалыкка 33 дана бирдик техника берди. Анын ичинен быйылкы кышка даярдыкка бизге туз чачуучу техникадан 4 техника, ал эми жөө жүрүүчү жолдор тазалаганга 5 техника, жалпы 9 техника ушу кар күрөп жол тазалаганга бөлүнгөн. Кечээки жааган кардан бардыгы биринчи сыноодон өтүштү. Ага чейин кыш жеңил болгондуктан жолго чыкпай атышкан. Кечээки карда аябай көп жаады. Бизги жумушчуларыбыз түнү менен иш алып барып атышты. Өз убагында тазалоого жетишип калдык. Аталган ишкана Ош шаарынын административдик райондорун, анын ичинде жаңы аймактарды да тейлейт. Акыркы жылдары автопарктар жаңыртылып, заманбап таштанды ташуучу унаалар жана атайын техникалар алынды. Кыш мезгилине чейин эле биз кышка даярдык жүргүзүлгөндө карталар бекитилип, ар бир ишканага жолдор, жөө жүрүүчү жолдор толугу менен картага бекитилип бизге берилет. Ошо бөлүнгөн территориябызда биринчи чоң жолду тазалайбыз. Андан кийин кооп болгон мектептин алдыларын, больницанын алдыларын тазалап туруп, андан кийин жалпы шаар боюнча жөө жүрүүчү жолдорду тазалап чыгабыз. Буга чейин жөө жүрүүчү жолдордо каралбай, травма алгандар көп болгон. Быйыл Ош шаарында мындай учурлар аз эле катталды. Өз убагында суукка карабастан жетишип тазалап бердик. Техникалары ишкананын өндүрүштүк техникалык базасын чыңдоо менен бирге шаардын тазалыгын камсыз кылуу, кызматкерлерге ыңгайлуу шарттарды түзүү менен иштин сапатын да жакшыртырары белгиленүүдө. Гүлжан Ажиматова, Эркинбек Баймуратов, Ош шаары. Кыргызстанда жогорку окуу жайларына тапшырган абитуриенттер кыргыз тилинен милдеттүү түрдө тест тапшырышат. Мындай талап бардык окуу жайларына тиешелүү. Бул мамлекеттик тил боюнча тест абитуриенттердин мамлекеттик тилди билүү деңгээлин аныктайт жана жогорку окуу жайларына тапшырууда сынактын жыйынтыгына таасирин тийгизбейт. Эгерде абитуриент мамлекеттик тил боюнча тест тапшырбаса, анда жалпы республикалык тестирлөөнүн негизги жана предметтик тесттерин жыйынтыгы берилбейт. Учурда биринчи курстун студенттери кыргыз тилин билүү боюнча жаңыланган тестти тапшырышууда. Студенттердин кыргыз тилин билүү боюнча тести жаңыланды. Учурда биринчи курстун студенттери кыргыз тилин билүү деңгээлин аныктоочу тесттен өтүп жатышат. Тест В1 деңгээлине ылайык түзүлүп, жалпысынан 40 суроону камтыйт. Анда угуп, сүйлөө, түшүнүү, жазуу боюнча тапшырмалар бар. Суроолорду окуу жайдын факультеттер аралык кыргыз тили кафедрасынын окутуучулары даярдашкан.
Акыркы 4 жылдан бери университетке жаңы кабыл алынган студенттер улуттук тил боюнча тест тапшырып келет. Бул демилге 2021 жылы көтөрүлгөн. Максат кыргыз тилин деңгээлдеп, студенттердин кесибине ылайык окутуу болуп саналат. Окуу процессине ошол боюнча өзгөртүүлөрдү киргизебиз. Мисалы кээ бир агымдарда көпчүлүк студенттер жазуу ишмердүүлүгү өнүкпөгөн. Демек, ал окутуучу ошол агымга жазууга байланышкан тапшырмаларды көбүрөөк иштеш керек. Жылдын аягында ал агым жазуу ишмердүүлүгү жогорулап чыгыш керек. Ар бир агымдан сырткары эле студент, ар бир студентке дагы көңүл бурулат. Мисалы Асановдун кээ ишмердүүлүгүнүн арасынан сүйлөө менен угуусу начар окутуучу ошол эки ишмердүүлүккө басым жасайт ал студентке. Жаңыланган тест толугу менен санариптештирилген. Анда адам фактору колдонулбайт. Жыйынтык автоматтык түрдө чыгарылып, студенттер экран аркылуу дароо жыйынтыгын көрө алышат. Тестти тапшырууга 1 саат убакыт берилет. Мен азыр тестти тапшырып бүттүм. Мага бул тест жеңил эле болду. Себеби мен өзүм кыргыз тилчи, апам кыргыз тилчи болгон үчүн мага жеңил эле болду. Жана лексика грамматикадан 95 балл, окуп түшүнүү бөлүмү боюнча 100 балл алдым. Биз мында өзүбүздүн ошол сүйлөө аркылуу жана өзүбүз жазуу аркылуу биз өзүбүздүн оюбузду кененирээк билдирип, жана кыргыз тилинде биз канчалык деңгээлде сүйлөй алабыз, ошонубузду текшерип көрдүк. Аталган санариптик платформасы техника илимдеринин кандидаты Алтынбек Кудуевдин жетекчилиги алдында иштелип чыккан. Порталды түзүүгө 4 ай убакыт кеткен. Алдыда кызматкерлерге да тест түзүү пландалууда. Демилге тилчи эжекелерден келип түштү. Бизге ошол биздин окуу жайдын өзүнүн ошол тест платформасы болсо жакшы болот эле. Анан ошол кыргыз тестегидей кылып 5 деңгээлинде түзүп берсеңиздер болот эле деп биз азыр ошону түзүп азыркы мезгилде эксперимент жүргүзүп атабыз. Анан ошол кыргыз тестке окшош эле 5 деңгээлде түзүлгөн программа. Анан иштөөгө жеңил. Тесттин жыйынтыгына жараша В1 деңгээлин ийгиликтүү тапшырган студенттерге сертификаттар берилет. Мындан тышкары жай мезгилинде кыргыз тили боюнча В2 деңгээлине кошумча тест өткөрүү пландалууда. Гүлжан Ажиматова, Эркинбек Баймуратов, Ош шаары. Ош мамлекеттик университетинин ветеринардык клиникасынын иштеп баштаганына 1 жыл болду. Бул аралыкта 400дөн ашык жаныбарга кызмат көрсөтүлүп, 100дөн ашуун оор жана жеңил операция жасалган. Клиникада ветеринардык кызматтын дээрлик бардык түрү көрсөтүлөт. Мисалы УЗИ, рентген, хирургиялык операция жана лабораториялык изилдөө бар. Борборго Оштон сырткары Баткен жана Жалал Абадтан да кайрылышат. Анткени бул Кыргызстандын түштүк аймагындагы жападан жалгыз толук форматтагы ветеринардык клиника. Девчоночка моя, как ты? Да, моя девочка хорошая. Ош шаарынын тургуну Алиша Карела Лайла аттуу иттин табарсыгынан кан кетип, абалы начарлаганда Ош мамлекеттик университетинин ветеринардык клиникасына алып келди. Карела үйүнө бир нече ит, мышык багып, жаныбарларга өзгөчө кам көрөт экен. Ал ити Лайла оюнду сүйгөн тендек экендигин айтат. Ветеринардык клиникага келгенде ит абдан алсырап, өз алдынча баспай, жерден башын көтөрө албай жаткан эле. Бирок дарыгерлердин жардамынан кийин ал кыймылга келди. Рада, когда появилась клиника, у меня было просто безумное облегчение, потому что... Мен бул ветеринардык клиниканын дайымкы кардарымын. Себеби бул жердеги шарттарда адистердин маселеси да жогорку деңгээлде. Түштүк аймагында мындай ветеринардык клиника бир гана окуу жайда. Лайланы алып келгенде абалы оор эле. Азыр болсо дарыгерлердин жардамы менен бутуна туруп калды. Кесипкөй көзөмөл үчүн клиника жамаатына ыраазымын. Ветеринардык клиниканын иштеп баштаганына 1 жыл болду. Бул аралыкта 400дөн ашык жаныбарга жардам көрсөтүлүп, 100дөн ашуун оор жана жеңил операция жасалды. Клиникада ветеринардык кызматтын дээрлик бардык түрү көрсөтүлөт. Мисалы УЗИ, рентген, хирургиялык операция жана лабораториялык изилдөө бар. Клиниканын эсебине түшкөн 5,5 миллион сомго жакын каражаттын эсебинен заманбап жабдуулар алынып, үй жаныбарлары үчүн руминг салону ачылды. Бул жерде ит мышыктан тартып таш бакаларга чейин жуунтулуп, тырмактары тазаланат. Салондо 2 студент иштеп, эмгек акы да алышат. Клиникада биз көбүнчө тажрыйба алганы келдик. Биринчиден
сөзсүз азыр студент болгон үчүн биз көбүнчө билим топтогонго аракет кылабыз. Клиникада ветеринардык кызматтын дээрлик бардык түрү көрсөтүлөт. УЗИ, рентген, хирургиялык операция жана лабораториялык изилдөө бар. Борборго Оштун сырткары Баткен жана Жалал Абадтан да кайрылышат. Анткени бул Кыргызстандын түштүк аймагындагы жападан жалгыз толук форматтагы ветеринардык клиника. Күнүнө бир 2ден 10го чейин пациенттер болот. Булардын баардыгы ар кандай себептер менен кайрылат. Жөнөкөй эле мындай суук өткөндөн баштап инфекциялык оорулар менен ооруп калгандары, хирургиялык оорулар менен ооруп калгандары, чукул операция кылуу учурлары дагы катталат. Андан дагы сырткары вакцинация иштери. Былтыркы өзүбүздүн каражаттарга мына өзүңүздөр көрүп аткандай ушул аппаратты сатып алдык. Эндоскопический аппарат деп коет. Бул ошол мышык, ит мышыктардын жана жаныбарлардын кулак, мурдундагы, көңдөйүндөгү ички ооруларды аныктоо максатында бул аппарат аябай бизге бүгүнкү күндө жардам берип атат. Стерилизацияга дагы өтө оңой, практический жагынан өзүн көрсөтүп атат. Өзүңөр көргөндөй дарыларды дагы камсыз кылып, бүгүнкү суроо талаптары боюнча ветеринардык аптека ачуу алдында турабыз. Ага ушул лицензия алуу гана документтештирүү иштери калды. Так бөлмө дагы ага бөлүнгөн. Алло, саламатсызбы? Ош вет клиникасы Дулжут. Клиникага күн сайын оңдогон чалуулар түшөт. Адистер онлайнда кеңеш беришет. Учурда дарыгер Адилет Асылбек уулу Кашкар Кыштак айылынын тургунуна жол тартты. Ал жактагы Арашан породасындагы кой айланбаш оорусуна кабылыптыр. Алган 2 ай болгон экен да буга? Ошол 2 жума. 2 жума болот. Өзү 1 айга чейин болот да? Башталгандан 1 айга чейин. Адилет Асылбек уулу малдын мээсине операция жасоодо тажрыйбалуу адис. Бул жолу пландалган операция текшерүүдөн кийин мээ даяр эместигине байланыштуу 1 жумага жылдырылды. Сенроз деп коет айланбаш. Ошолорго операция жасайбыз. Алардын жугуу жолдору ошо ит мышыктан, основной ит мышыктардан көп жугат. Күнүнө ушуга окшогон бири азырынча пока 4-5 адам байланышат ушундай. Бүгүнкү күндө ветеринардык медицина жана биотехнология кафедрасында 274 студент окуйт. Алар окуу менен катар клиникада иштеп, тажрыйба топтоп жатышат. Келечекте кафедра Кыргызстандагы кесипкөй адистерди чыгарууга шарт түзүүдө. Гүлжан Ажматова, Эркин Баймуратов, Ош шаары. Бул аптага алынган жаңылыктар мына ушулар болду. Ушул жана башка кабарлардын топтому менен Азия ТВ KG сайтынан, Instagram, Facebook баракчаларыбыздан, ошондой эле YouTube каналыбыздан таанышып турсаңыздар болот. Алдыда валюталар курсу жана аба ырайына назар салыңыздар. Ал эми мен сиздер менен коштошом. Саламатта туруңуздар.